Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун бирден бир себеби ушул. Ротация боюнча сизге сунуштаган адам балким өзүнүн оюн, балким тажрыйбасы, балким алсыздыр, мен билбейм. Бирок ротация боюнча сунуштарыңыз бүгүн жыйынтык бербей жаткандай көрүнүп жатат. Анткени сиздер ротация боюнча акимдерди, зам акимдерди, мэрлерди, сотторду, прокурорлорду дегеле мамлекеттик иштеген атуулдарыбызды бир райондон бир районго, областтан областка которуп жатасыздар. Ошол эле учурда алардын үй бүлөсү боюнча эч ким эч кандай сураган адам жок. Мисалга ала турган болсок, 30 жаштан жогору 65 жашка чейинки атуулдар бүгүн ротация боюнча бир областтан бир областка кетип жатат. Кээ бирки атуулдарыбыз бар. Ата-энеси кары, аны бага турган, карай турган адам жок. Бирок айласыздан ал макул болуп баратат. Себеби ротацияга баш ийбей барбайм десе иштен кетесиң деген чоң коркунуч бар. Мына ошондон улам бул ротация иштеринде мүчөлүштүктөр бар. Мисалга алсак, ошол эле атуулдарыбыз бир областтан бир областка барып, же бир райондон бир районго барып, которулуп иштеп аткандардын аялдары ошол биринчи отурукташкан жеринде балким мугалим болуп иштейт. Балким бир мамлекеттик иште, же балким ошол жерде бир соодагерлик менен жан багып келаткан жубайлары бар. Эми күйөөлөрүн же аялын бир жака которгон болсо, ошол адамдарга дагы ошол которгон жерден иш таап бере алабы мамлекет? Жок. Алардын турмушу кандай болот? Балдары бир мектептен бир мектепке которулса, гарантия барбы? Ошо которулуп барган жерде 5 жылда, 10 жылда жылбай ошол жерде иштейт деген. Жок. Балким 6 айдан кийин, балким 1 жылдан кийин кайра көчүп келиши. Ошондо балдар бул жерде билимден арасат болуп калат. Билимден арасат болгону бир мектептен бир мектепке которулуп жүрүп, балдар арасат жолдон. Ошол эле учурда аялы мамлекеттик иште болуп, башка районго, башка областка которулган болсо, күйөөсү ошол эле райондун башка тармагында же бир башка жеке ишкерлик кылып жүргөн болсо, ал барып кошо жашай албайт. Эгер мага ишенбесеңиздер, ротация менен барган адамдарды эдини өзү менен жекме-жек сүйлөшүп көрдүм. 99% которулуп барган жарандарыбыз, атуулдарыбыз бардыгы өз сырын айтып берет. Союз кезинде ротация менен бир областтан бир областка барганда служебный үйлөр болчу. Ал служебный үйлөрдө жашап, анан барганда алардын аялына дагы иш таап берип, же күйөөсүнө да иш таап берип, ошондой жолдор менен которуп жөнөтчү. Бүгүн ошондой кыла алабызбы? Ошол которулган, мына 6 ай болду, 1 жыл болду. Ошол эле учурда түндүктөн түштүккө барган жетекчилер аялдары барган жок. Мен көргөн жокмун. 1 жыл, 1,5 жылдан бери иштеп жаткан атуулдарыбыз бар. Бирок үй бүлөсү көчүп барган жок. Эми алар ар 6-чы күнү самолет менен учуп келип, базар күнү кайра учуп кетип иштеп жатышат. Ал акчаны каяктан табат? Маселелер көп. Ленин да айткан. Бир кадам аркага, 2 кадам алдыга. Анча-мынча чечимдерде бир кадам артка кайтып коюу бул жаман эмес. Прокурорлор дейбизби, соттор дейбизби, мекеменин жетекчилери дейбизби, ротация менен баргандардын бардыгы жүрөгүнөн сүйүп барган жок. Жүрөгүнөн сүйүп бара албайт. Биз Бишкек шаарын гана элестетип, Бишкек шаарында ротация менен келгендер жыргап атат десек, бул жөн гана өзүбүздү өзүбүз алдаган. Бишкек шаарында бир аз болсо да жашоо шарт түзүгүрөөк. Райондордо, алыскы райондордо которулуп баргандар бүгүн бир аз кыйынчылыкта калышы мүмкүн. Эң негизги көйгөй
ротация менен bir областтан bir областка которулуп, ошол барган районунун сырын же болбосо ошол райондун уңкур чуңкурун көрүп билгенге чейин убакыт өтүп атат. Эң чоң көйгөй ушунда. Эл ошол убакытты өнүгүү менен эмес, токтоп калган трактор сыяктуу көрүп. Жөн гана жүрүп турат трактор, бирок жер да кайдабай жөн эле жолдо турат. Мына ошол сыяктуу көрөт. Эң чоң көйгөй бул убакыт. Биз бүгүн убакыттан утурбашыбыз. Ар бир райондун чыгаан уулдарын, кыздарын жетекчилик орунга койтуруп, ошол районду өнүктүрүүгө жол ач деп ошондой кадрлар тандашыбыз. Ар бир өзүнүн элинен чыккан баатыр өз элинде тарых ордунда калгысы келет. Тарых барактарында калгысы келет. Мына ошондо өнүүгө эң чоң өбөлгө түзүп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анча-мынча чечимдерден bir kadam arka taşlap koyunuz. Siz jurt atası, mamlekettin başçısı, yol başçısı sizsiz. Sizdin çeçiminiz bugün en çok rolde oynaydı. Hurmatlı Kırgız elim, ança-munça kataçılık ketse, geçirinizler. Ben bolğonu düz efirden kayırılıp, özümdün oyumu derim geldi. Rahmat.